комитеттин тийиштүү комитеттин корутундусун окуу үчүн сөз конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрагасы Керезбеков Канат Керезбековичте сөз. Рахмат, Дастанбек Артисбекович, урматтуу кесиптештер. Комитеттин төмөнкү чечими бар. Биринчи, Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун Кыргыз Республикасында мыйзамдуулуктун 2017 жылдагы абал жана анын чындоо боюнча прокуратура органдары тарабынан аткарылган иштер тууралуу арыз жылдык отчет эске алынсын. Экинчи, 2017 жылы Кыргыз Республикасында мыйзамдуулуктун абалы жөнүндө жана анын чындоо боюнча прокуратура органдарынын тарабынан аткарылган иштер тууралуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун отчету Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин кароосуна киргизилсин. Андан тышкары, урматтуу кесиптештер, урматтуу Дастанбек Артисбекович, жогорку кеңештин токтомунун биринчи пункту боюнча азыр сунуш бар. Урматтуу депутаттар Мыктыбек Юсупович жана Талант Турдумачтан азыр сунуш бар. Азыр өздөрү айтып беришет. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Азыр беремин, урматтуу депутаттар. Тийиштүү комитеттин корутундусун окудуңуздар. Эми алдыңыздарга таркатылган тийиштүү комитеттин чечими ошондой эле жогорку кеңештин токтому турат. Карап чыктыңыздар болуш керек. Кимде кандай кошумча алымчалар бар? Ортоңку микрофонго чыгып берсеңиздер. Кошумча алымчалар болсо ортоңку. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Дастан Артисбекович. Биз мыйзамдын талаптары менен кетсек, анткени регламенттин 101 беренесинин 5 пунктунда отчет боюнча сөзсүз баа берилет деп көрсөтүлүп турат. Ошондуктан биз канааттандырарлык же канааттандырарлык эмес деген бааны сөзсүз беришибиз керек. Ошондуктан биз бир пикирге бул жерде коллегалар менен сүйлөшүп келдик. Аны биздин пикирибизди Мыктыбек Юсупович Абдулдаев дагы билдирет. Ошондуктан, урматтуу коллегалар, сөзсүз баа берүү менен чечим кабыл алыш керек. Бул мыйзамдын талаптарына ылайык. Рахмат. Рахмат. Талант Турдумаматов, сунушту ким окуйт сиздердикин? Мыктыбек Юсупович окуйбу? Азыр 5 микрофон, 2 микрофон, анан 3 микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Урматтуу генералдык прокурорду шайлап атканда биз бул жерден стенограммадан бир топ маселелерди көтөрүп өтүндүк элек. Ушуну карап койсоңуздар. Ошонун ичинде мен кайрылдым элем, ушуну токтомго камтып койсок. Президент Сооронбай Жээнбеков 13 февралда 18 жылы өзүнүн сүйлөгөн сөзү бар. Ошо сүйлөгөн сөзүнөн жыйынтык чыгара турган бир да документти мен көрө элекмин да. Мен ойлоп атам, ушуну генералдык прокурор тыкыр көзөмөлгө алыш керек. Анан жыйынтыгын чыгарыш керек. Бир эле нерсесин мен сиз генералдык прокурорго келип атканда айттым элем, урматтуу генералдык прокурор, мен баага кошулам, канааттандырарлык деген бааны коюшубуз керек. Бирок ошону менен бирге мына президенттин сөзүнөн үзүндүсүн окуп берип коеюн. Ошол эле убакта 656 иш кылмыш курамы жоктугунан кыскартылган. Демек 656 иш мыйзамсыз козголгон деп атат. Сизден өтүндүк элек. Ушу мыйзамсыз козголгон деп урматтуу президент айткандан кийин кимдер ушуну козгогон? Прокурор, следователь, тергөөчү. Ушулардын фамилиясын аныктап чыгып берсеңиз. Булар мындан ары прокуратура системасында, анан тергөө системасында иштөөгө мүмкүнчүлүгү чектелиш керек же жокко чыгарылыш керек. Илеген Кыргыз өлкөсүнүн президенти мыйзамсыз козгодуңар деп атса, буларга дагы кандай далил керек? Мына ушул экини сиздерге айтып коеюн дедим элем, урматтуу коллегалар. Токтомго сөзсүз түрдө ушу 13 февралда урматтуу президентибиздин сүйлөгөн цифраларынын баарын турмушка ашырышыбыз керек. Мына бир да бир мисал айтып коеюн. АКС 485 кылмыш иш козгогон дейт. Анын ичинен 118 гана сотко жөнөтүлгөн, 37 гана иш боюнча айыптоо өкүмү чыгарылган дейт. 10 секунд кошпогула. 485 кылмыш иши козголсо, 37 гана иши сотто каралса. Анда алардын кызматкерлеринин баары эмне үчүн аякта иштеп жүр? Рахмет, Акылбек Усенбекович. Жазуу түрүндө да таркатып койсоңуз, берип койсоңуз бизге. Кат жүзүндө. Рахмат. 3 микрофон.
Кечиресиз, экинчи микрофон анан 3. Да, СДПК Мадеменов. Дастан Артысбекович, Өткүрбек Асылбекович, мен отчеттуңуздарды электронный вариантта карадым да, вот 2017 жылы 5 миллиард акчалай түрүндө возмещение бюджет деп атасыздар, почти 4 миллиард товар түрүндө деп атасыздар. Мен ошонун эмесин түшүнбөй жатам мен. Кандай кылып бюджетке келип түшкөн акчабы? Ошол сиздердин отчетуңуздарга кириптир. Ошону бир Нақтылы ақша казначейство арқылы өткен ақша да? 5 миллиард түшкөн, Ооба. Возмещение болот. Ооба. Аны Минфин бизге алып келгенби, мыйзамдаштырганбы ошол акчаны? Сиз тактап кат жүзүндө берсеңиз. Biz ошону төрага сиз жазып алсаңыз, биз булар айтып атат. Кат тактайбыз Анан аны. 4 миллиард берге товар түрүндө деп атат. Анын эмеси эмне болуп атат? Биз ошону да билип алганыбыз жакшы. Тактайбыз, протокол тапшырма болсун, тактайбыз. 3-чү микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу коллегалар. Мына азыр эле мен коллегаларым айтып кетти. Президент баш болуп бардыгыбыз өткөн жылда укук коргоо органдарында коррупциялык көп иштер болгон. Эл ишенбейт, тергөөлөр жана башка маселелер. Таможнядагы былыктар, алардын 10 миңдеген долларлык сааттарды тагынып жүргөндөрү, алардын миллиондогон долларлык үйлөрдө жашап атканын айтып отуруп, анан кийин азыр биз 2017 жылда мынакей иштердин баары башкы прокуратурада жакшы болсо, анда эмнеге биз башкы прокуратурада кетирдик? Эмнеге анын орун басарын жана башкаларын полный чистка кылыш керек деп атабыз? Анткени 17 жылы, значит, жумуш жаман болгон деп мен баа берем. Мен сунуш кылам башкы прокуратуранын 17 жылдагы ишине канааттандырарлык эмес деген баа беришти. Өткүрбек Асылбекович, бул сизге болгон баа эмес, анткени сиз кече эле келдиңиз. Бирок буга чейинки кетирген кемчиликтердин баарын биз мойнуна коюшубуз керек. Мына азыр жогорку кеңештин токтомуна биз ошолордун баарын киргизейик. Мыйзамдардын аткарылышып кетти. Аткарылышы мен жана 3-4 мыйзамды эле мисал кылдым. Аткарылган жок деген баа берилип атат. ОПГлар гүлдөп атат, таможня жыргап атат. Ан качан ачылат? Салык кызматында болсо миллиарддагандар чыгарылып кеткен. Бирок 17 жылы башкы прокуратура ошолорду алып чыккан эмес да. А кантип биз канааттандыралык деген бааны коебуз? Урматтуу төрага фракциянын атынан сүйлөгөнгө добушка салып туруп сөз сүйлөй албай калып атабыз. Мен ойлойм, ошондон азыр шашпай калыс карап туруп, жогорку кеңешке ошол кемчиликтердин баарын киргизип, тизмектеп туруп 40-50 пункттан болсо да буларга тапшырма берейик. Ош Жалова дирекциясы ачылбайт. Ушундай резонанстуу иштер ачылбай, экспертизанын айынан 5 жылдап ачылбай жатат. Азыр кошом, кошуп койгула. Эртең ал Ататүрк паркы, Ош Жалова дирекциясы, кечеги эле балыкчы корумдуу жолу, сапатсыз курулуштар качан ачылат? Экспертиза бул эң коррупциялык жол, урматтуу Өткүрбек Асылбекович. Экспертизага өтө көңүл буруңуз. Эртең за сроком давностиде бир да подрядчикти, бир да ошол убакта жетекчини жоопко тарта албайбыз. Мен жана мөөнөт өтүп кеткен миңдеген кылмыш иши жөнүндө айттым. Ошолорго өзгөчө көңүл бурсаңыз, ошон үчүн мен жана стенограммадагы урматтуу төрага ошолорду жогорку кеңештин токтомуна киргизейик. Жазуу, Кенже Сатымов, жазуу жүзүндө берсеңиздер. Жазуу жүзүндө сунуш. 6-чы микрофон, анан 4-чү микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, мен депутаттар Бокоев Талант Намыттын сунушун колдойм. Мурдагы генералдык прокурордун фамилиясы кашан ичине жазылып, биз ошонун ишине баа беришибиз керек, өзүнчө бөлүнүш керек. Бул генералдык прокурордун келгенине 1 ай болду. Экинчи, резонанстык иштер боюнча биз эмдиги жылы генералдык прокурордун отчетун күтүп отуруп эле октябрь-ноябрда маалымат алсак болот. Анда киргизип койсок болот. Мен жана сунушумду азыр кагаз жүзүндө берем. Жана акыркы 2-3 жылдагы саясий репрессияга байланыштуу окуяларды, кылмыш иштерин кайрадан карап чыгууну тапшыралы. Азыр мен кагаз жүзүндө берем. 4-чү микрофон. Рахмат, Дастан Артысбекович. Мен дагы депутат Кенжебек Бокоевдун сунуштарына кошулуп кетет элем. Себеби биз отчетун сурайбыз деп өткөндө прокурордун өзү дагы кагаз түрүндө жазып койгон. Менин ишимди мен жок, карай бергиле деп. Ал адамдын ишине баа берилиш керек. Кандай резонанстуу иштер, кандай саясий заказдар болду, ошолордун жыйынтыгын коомчулук билип, анан жогорку кеңеш чечкиндүү чечимге келип, башкы прокуратуранын кызматтарын алган. Ошон үчүн ойлойм, 2017 жылда
прокуратуранын ишин канааттандырырлык эмес деген чечим болсо, мен да кошулам ошол ойго. Рахмат. Экинчи микрофон. Рахмат, Дастан Арыспекович. Өзі негізі жогору жакты депутаттардын сунушу регламентке ылайык эле. Негизи башкы прокурордун, жалпы прокуратуранын эмес, ошол отчетуна баа бериш керек да, регламент боюнча. Ошондуктан азыр ошол эгерде чечимге кирбей кала турган болсо, депутаттардын сунушун канааттандыралык эмес деген сунушун ушул биринчи ушул жалпы добуш бергенден кийин ошол баа берүүнү абден коюп берсеңиз, ошондо туура болот эле регламентке ылайык. Рахмат. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Рахмат, Дастан Арыспекович. Биз жалпы ошол 2017 жылкы болгон фактылар, ТЭЦ жана башка мына чуулгандуу фактылар боюнча азыр разбор кылып атабыз. Азыр бүт тергөөлөр жүрүп атат. Бул фактылар айкын болуп калды. Ал эми ошолордун натыйжасында биз башкы прокуратурага баа бергени бул жерге отчеттун чакырганда албетте фракцияга да келген эмес, жана ошондой эле өзүнүн арызын жазып, менсиз караганга мындайча айтканда макул болгон. Мындан сырткары президент тарабынан прокурордун ошол жумушу жоктугуна байланыштуу сунуш берилген. Жана биз ал сунушту коррупция менен каршы боюнча. Себеп дегенде коррупцияга каршы жалпы координация башкы прокуратура жетектейт. Ал эми бүгүнкү чыгып аткан фактылар ошол учурда болгон. Ошондуктан сөзсүз биз баа беришибиз керек. Жана президент дагы баа берген, сунуш берген. Ошол себептен биз бу жерде жогорку кеңеште президенттин сунушун колдоп бердик. Ошондуктан Дастан Арыспекович, биз сунушубузду окуп коюу үчүн азыркы сөздү Мыктыбек Юсуповичке берип койсоңуз. Рахмат. Рахмат. Башка жок. Анда Мыктыбек Юсуповичтин Абдылдаев депутаттын микрофону бергиле. Абдылдаев Мыктыбек Юсуповичтин. Рахмат, урматтуу Дастан Арыспекович, урматтуу катышуучулар. Биз депутат Талант Мамытов анан кийин мен мындай сунуш киргизели деп атабыз. Биз эми котормого бердик элек, келгенче расмий тилде айтып берели. Мен ойлойм, анан кийин которулат го депчи. Ал үчүн депутаттардан кечирим сурайбыз да. Биринчи фабула боюнча биз мындай деген ойду сунуштап атабыз. В соответствии со статьей 74 Конституции Кыргызской Республики, Жогорку кеңеш Кыргызской Республики постановляет деп жазалы депчи. Анан биринчи пунктту, урматтуу депутаттар, жакшылап уксаңыздар, учитывая, что деятельность работы Генерального прокурора Кыргызской Республики за 2017 год была признана неудовлетворительной, и по предложению президента Кыргызской Республики парламент дал согласие на освобождение от занимаемой должности генерального прокурора Индиры Жолдубаевой. В связи с этим, поддерживая принцип правопреемственности, представленный отчет вновь назначенного генерального прокурора Джамшитова за 2017 год принять к сведению депчи. Мына биз ошондо ойлоп атабыз, бул туура болот го. Эки баа тең берилип атат. Өткөн жылга неудовлетворительный деген баа кетти, а бу кишиникин болсо биз баа сведения калалы деп атабыз да. Ошол бааны подтверждение кылып аткан үчүн. Мына биз ушундай сунушту депутат Талант Мамытов экөөбүз сунуштап берип атабыз. Кагазга жаздык, төрага биз сизге берип коелу. Эгерде депутаттар колдосо, сунушка коюп койсоңуз. Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, башка сунуш келип түшкөн жок. Мынакей кат жүзүндө Мыктыбек Юсупович сунушун айтты. Ооба. Регламентте так көрсөтүлгөн. Урматтуу депутаттар, колуңуздарда жалпы токтом турат. Мен жалпысынан биринчи добушка коюп алайын, токтомду. Анан кийин өзүнчө сунуштарды добушка коёмун. Кат жүзүндө келип түшкөн сунушту. Каршылык жокпу, урматтуу депутаттар? Анда жалпысынан токтомду добушка коем. Добуш бериңиздер.
Макул 95, каршы 1, баары 96, катталды 110. Токтом долбоор жалпысынан кабыл алынды, урматтуу депутаттар. Эми урматтуу депутаттар, жогоруда айтылган сунуштардын баардыгы азыр мына Мыкты Өксүсбүч кат жүзүндө окуп берди. Мен ойлоймун, туура эле келди го деп. Депутат Бокоев айткан, Мамытов мынакей айткан, ошондой эле башка депутаттар айтты. Баа берүү боюнча отчетко. Ушу токтом долбоор кошумчасына түшкөн жогоруда сунуш. Мен анда урматтуу депутаттар. 5-чи микрофон. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Депутат Иманалиев сунуш берип атпайбы? Акыркы 2 жылдык деп. Бул эмне деген сунуш анда? Андан мурган эске алынбайбы? Же акыркы 2 жылы башка иштер болдубу? Жалпысынан саясий ушундай деген болсо, жылдарын айтпайлы. Анда башка маселе. Эгерде биз мындай акыркы 2 жыл деген болсок, бир конкреттүү кишини айтып аткан болобуз да? Азыр ал маселеге келебиз. Негизи бул 17-чи жылкы отчет каралып атат, урматтуу депутаттар. 17-чи жылкы. Ошону эске салсаңыздар. Мыкты Өксүсбүч, дагы кайталап коесузбу? Азыр сиздердин сунушуңуздарды мен добушка коёмун. Азыр жалпы депутаттар уксун. Азыр Алып кетишти. Алып кетиштиби? Анда уктуңуздар да, урматтуу депутаттар. Анда жогоруда түшкөн канааттандырылык эмес деп айтылды. Тагатер жери бул регламентте да так көрсөтүлгөн, баа бериш керек деген. Урматтуу депутаттар, ошондуктан сунушту мен добушка коёмун. Добуш бериңиздер. Макул 84, каршы 3, баары 87, катталды 110. Сунуш өттү анда, жогорудагы. Депутат Талант Мамытовдуку ошондой эле Мыкты Өксүсбүчтүн сунушу өттү. Эми Акылбек Үсенович, сиздин сунушуңуз бар болчу. Окуп койсоңуз сунушуңузду анда кайда? Урматтуу төрага, урматтуу коллегалар, мен да расмий тилде окуп коеюн. Внести план мероприятий в Жогорку кеңеш срок 1 месяц Генеральной прокуратуре по исполнению предложений и замечаний, прозвучавшихся в речи президента Кыргызской Республики от 13.02.18 года на заседании Совета Безопасности, в том числе по уголовным делам, незаконно возбужденным, следователей и прокуроров пофамильно на рассмотрение соответствующих комитетов и Жогорку кеңеша. 635 дел, озвученных президентом Кыргызской Республики. Рахмат. Урматтуу депутаттар, депутат Акылбек Үсөнбековичтен сунуш келип түштү, өзү окуду, уктуңуздар сунушун. Анда сунушту добушка коем, добуш бериңиздер. Токтом долбооруна сунуш. Макул 67, каршы жок, баары 67, катталды 111. Сунуш өттү. Сунуш өттү. Кандыбек Капаровдун микрофонун бергиле. Депутат Иманалиев. Мен депутат Ормоновдун айтканына кошулам. Саясий негизде иш козголгон кылмыш иштер боюнча кайра карап чыгууну тапшырылды. Бир эле абзац. Датасын указывать этпейле. Кандыбек Капарович, бирок биз 17-жылкы отчетту карап атабыз прокуратуранын. Ооба, отчетту карап атабыз, бирок генералдык прокуратурага мурунку иштерди берип атабыз да тапшырма кылыпчы. Аны эми аны протоколду эле тапшырма бербейсиздерби анда? Бияка аралаштырбай. Мен эми жана сүйлөп да айттым, трибунада айттым. Добушка коюп берсеңиз өтсө өтпөсө калат. Просто протокол тапшырма берсеңиз дагы. Жок, бул эми протоколдук, бул Кыргызстанда резонанс туудурган иштер болуп атпайбы? Бул боюнча каттар кеткен. Алардын ата энелери кайрылган. Эми парламентте тапшырма берип койсо биздин көзөмөлдө болот. Аякта эч нерсе деле жок. Кандыбек Капарович, мен добуш коюп берем, бирок бул отчет болот да, жалпы прокуратуранын 17 Эми жылкы. Акылбек Жапаров айткан деле мурунку 17 эмес, мурункуга тиешелүү. Биз берген тапшырмалар деле 1 жылга эмес, андан мурункуга тиешелүү. Акылбек Үсөнович ал президенттин 18 январдагы айтылган сөзүн айтты.
коррупцияга каршы күрөшүү боюнча. Жок, Эске алсын деп. Ошондо эле президент туура эмес чечимдер жөнүндө айтты. Туура эмес чечимдердин бирине бу да кирет. Добушка бериңиз. Добушка коем. Каныбек Иманалиев Капашевичтен сунуш келип, 3-чү микрофон. Процедурный маселе. Дастан Асылбекович, Каныбек Капашевич, эми пересмотреть деген формулировка бир аз туура эмес болуп калат да. Ошондуктан мындай мурдакы саясий өңүттө каралган кылмыш иштерди мындай тыгыз көзөмөлгө алып, мыйзам чегинде адилеттүү, мыйзам талаптарына ылайык чечим кабыл алынсын. Анан пересмотреть дегенде биз жана сөзсүз түрдө дегендей болуп калат да. Мыйзам чегинде албетте булар Каныбек Капаш, анда стенограмма үчүн кайталаңыз сиз өзүңүздү. Мен добушка коюп беремин. Так, азыр Талантбаев айткан формулировкага. Мында юридикалык жанынан айткан туура болот да. Биз сөз жок карасындык эмес, ошолорду көзөмөлгө алып, жана мыйзамдуулуктун негизинде. Муну анда протоколго эле тапшырма бербейсизби, Каныбек Капаш? Эми добушка коюп койсоңуз, Дастан Асылбекович, өтсө өттү, өтпөсө калат. Анда урматтуу депутаттар, Иманалиев Каныбек Капашевтен сунуш келип түшүп атат. Добуш коем, добуш бериңиздер. Макул 67, каршы 1, баары 68, катталды 111, сунуш өттү. Урматтуу депутаттар, анда башка сунуштар келип түшкөн жок. Бардыгын түшкөн сунуштардын баарын добушка коюп бердим, урматтуу депутаттар. Эми жалпысынан анда Жогорку Кеңештин токтом долбоорун сунуштарды эске алуу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 93, каршы жок, баары 93, катталды 111, сунуш өттү, токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, урматтуу Өткүрбек Асылбекович, мынакей сиз келип, азыр 2017 жылкы жалпы прокуратура органынын иш чаралары боюнча өзүңүздүн маалыматыңызды, отчетуңузду бердиңиз. Ошого байланыштуу Жогорку Кеңештин депутаттары ар кандай сунуштарды берди, чындыкты айтты, болуп аткан коомчулукта болуп аткан, мамлекетте болуп аткан коррупциялык элементтерди айтты. Мунун баардыгын мына сиздер тыгыз ишти алып барышыңыздар керек. Ушул кемчиликтердин баардыгын сиздер оңдоп, түздөп, мына буйруса күзүндө же 1 жылдан кийин дагы отчетко келгенде ушул боюнча маалыматты жакшылап берсеңиздер, депутаттар мен ойлойм сиздерди колдойт. Мен ойлоймун, таза акыйкат үчүн күрөшсөңүздөр, мамлекет ошондо алдыга жылат, ошондо өнүгөт. Ишиңиздерге ийгилик каалаймын, Өткүрбек Асылбекович. Дайыма мен ойлойм сиздер мамлекетке таза ак иштеп бересиздер го деп. Рахмат. Дастанбек Арсбекович, урматтуу депутаттар, сиздерге рахмат. Баары сунушуңуздарды, баарын каалоолоруңуздарды эске алабыз, бирге иштешебиз буюрса. Рахмат сиздерге. Рахмат. Урматтуу депутаттар, 1 сааттык танапис, 1 сааттык. 2:30 ишибизди баштайбыз.